Саламатсыздарбы? Окуучулардан онлайн тест алып иштөө үчүн Plickers программасын колдонсок болот. Plickers менен иштөө үчүн мугалимге смартфон, ноутбук, башкача айтканда компьютер, проектор керек болот. Ал эми окуучуларга кагазга чыгарылган штрих-код болсо болду. Plickers менен иштөө үчүн Plickers сайтына киришибиз керек. Plickers сайтына кирүү үчүн ар кандай браузерлерди колдонсок болот. Мисалы үчүн Opera, Chrome, Mozilla, Amigo жана башка. Ошолордун ичинен биз Chrome'ду колдонолу. Plickers сайтына кирүү үчүн Chrome'ду ачабыз. Адрестик жолчого plickers.com деп жазабыз. plickers.com деп жазабыз. Enter'ди басабыз. Сайт ушундай болуп ачылат. Бул сайт англисче иштейт. Орусча которуп алсак да болот. Орусча которуп алсак сайттын айрым бөлүктөрү иштебей калышы мүмкүн. Ошондуктан биз англисче боюнча иштегенибиз макул. Орусча которуу үчүн перевести дегенди бассак, ушундай болуп орусчага которулат. Эгер кайра англисчеге которо турган болсок, мына жерде перевести эти страницы деген бар. Ушуну басып туруп показать оригинал десек, англисче болот. Эгер Plickers'ке мурда катталган болсок, sign in'ди басып киребиз. Эгер жаңыдан катталып аткан болсок, get started дегенди басабыз. Get started дегенди басабыз. Ушундай болуп ачылат. First name деген жерге фамилиябызды жазабыз. Мисалы үчүн S деп коеюн. Last name деген жерге атыбызды жазабыз. Мисалы үчүн B деп коеюн. Бул жерге аккаунтубузду жазабыз. Логинибизди башкача айтканда почтабыздын атын жазабыз. Мисалы үчүн ушундай паспорт деген жерге паролубузду жазабыз. Continue with email деген басып коебуз. Паролду сактайынбы деп сурайт. Эгерде сакташ керек болсо сохранить басабыз. Эгер сактагыбыз келбесе нет дегенди басып коебуз. Ушундай болуп аккаунт менен Plickers сайтына катталдык. Бул жагында new set деген суроо түзүү үчүн буну орусча которуп алсак болот. Перевести эти страницы дегенди басып туруп, перевести деген бассак орусчага которот. Мына новый set деген бул жерден суроо түзөбүз. Последний бул акыркы аракетибиз. Ваша библиотека деген бул библиотекабыз. Отчет бул отчет. Протокол деген жерде ошол жыйынтыктын протоколу. Бул жерде новый класс деген басып класс түзөбүз. Азыр биз бул жерде аккаунтубуз кайра англисчеге которуп алалы. Показать оригинал дейбиз. Биринчи кезекте жаңы класс түзүп алуу керек. Ал үчүн new class дегенди басабыз. Ады classes деген чыгат. Ушул жерге классты жазабыз. Мисалы үчүн 10-чы класс. Grade class дегенди басабыз. Мына класс түзүлдү. Эми ушул класска окуучулардын тизмесин байлашыбыз керек. Ал үчүн ады students дегенди басабыз. Ушундай болуп терезе чыгат, барак чыгат. Мына жерге окуучулардын фамилиясын жазып киргизебиз. Мисалы үчүн биринчи Абдулазизова Элиза, экинчи Абдимамыт кызы Мирзада, үчүнчү Абдимиталип кызы Шахида жана башка ушинтип
класстагы окуучулардын баарын ушул жака жазып киргизип алабыз. Оң жагына таблица түрүндө чыгат. Андан кийин тизмени жазып болгондон кийин next дегенди басабыз. Ушундай болуп окуучуларга, ар бир окуучуга карта берилет. Катар номер. Мисалы үчүн Элизага биринчи карточка, Мирзадага экинчи карточка берилет, Шахидага үчүнчү карточка жана башка ар бир окуучунун өзүнө тиешелүү карточкасы болот. Карточканы таратканда алмаштырбай таратып беришибиз керек. Мисалы үчүн экинчи карточканы Элизага берип койбошубуз керек. Ар бир окуучунун карточкасын өз-өзүнө бериш керек. Андан кийин дон дегенди басабыз. Мына 10-класска ушул окуучулардын тизмеси байланды. Эми бул жерден классты настройка кылып алышыбыз керек. Ал үчүн мына бул жакта дагы класс түзүлдү 10-класс деп. Ал үчүн настройка дегенди басабыз. Бул жерде класстын түсүн өзгөртүп койсок дагы болот. Мисалы үчүн кызыл кылып өзгөртө турган болсок, мына жердеги түс кызыл болуп калат. Subject деген жерден предмет тандайбыз. Бассак предметтер чыгат. Мына мисалы математикадан түзө турган болсок, математика деп жазабыз. Информатикадан түзө турган болсок, компьютерс дегенди тандайбыз. Ушул жерден компьютерс дегенди тандайын. Ушундай болуп чыкты. ER деген жерди басып туруп, классты тандап коёмун. 10 grade. Андан кийин save changes дегенди басабыз. Сакталды. Мына бул жерде класстын түсү кызыл болуп калды. Ал эми андан кийин окуучуларга карточканы чыгарып алуу керек. Ал үчүн help дегенди басабыз. Jet Plickers Cards дегенди бассак, карточкалар чыгат. Мындай карточканын түрлөрү бар. Мисалы үчүн стандарт 40 карточка чыгат. Ар бир баракка 2ден чыгат. Бул 2ден чыкканда штрих-коддор кичинерээк болуп калышы мүмкүн. Андан кийин expanded 63 карточкага чейин чыгат. Ар бир баракка 2ден чыгат. Биз ошон үчүн мынау Jumbo Cards дегенди тандасак, 63 карточкага чейин чыгат. Ар бир листке 1ден чыгат. Ошондо чоңураак болуп чыгат. Биз сканерден өткөргөндө жакшы көрүнөт. Ошондуктан ушуну чыгарып алат. Ал үчүн ушуну басабыз. Бассак ушундай карточка чыгат. Мисалы, мына биринчи окуучуга Элизага биринчи карточканы беребиз. Экинчи окуучу ким жазылган болсо, мисалы үчүн Мирзада жазылган, Мирзадага экинчи карточканы беребиз. Үчүнчү Шахида жазылган, Шахидага үчүнчү карточканы беребиз. Ушинтип 63 карточка бар. Эгерде биздин классыбызда 17 окуучу боло турган болсо, ушул карточкалардын 1ден баштап 17ге чейингисин гана чыгарып алышыбыз керек. 63-тун баарын чыгарып алыштын кереги жок. Эми бул карточканы принтерден чыгаруу үчүн оң жакта печать деген бар. Ушуну басып чыгарып алсак болот. Же болбосо скачать этип алып туруп чыгарып алсак да болот. Мына скачать дегенди бассак, бул жака жүктөлө баштайт. Кайсы жерге сактоону сурайт бизден. Мисалы үчүн өзүбүзгө ыңгайлуу жерди тандап туруп скачать этип алабыз. Сохранить дегенди бассак, мына скачать этип баштады. Скачать этип бүттү, көчүрүлүп. Эми бул файлды флешкага салып, башка принтерден барып чыгарып келсек да болот. Андан кийин бул вкладкаларды жаап кое беребиз. Андан кийин суроо түзүшүбүз керек. Суроо түзүү үчүн new set дегенди басабыз.